Түркиянын борбору Анкара шаарында катуу жааган жаандан улам көчөлөрдө сел жүрүүдө. Бул тууралуу аталган өлкөнүн жергиликтүү басылмалары билдиришүүдө. Маалым болгондой, нөшөрлөгөн жаандан улам унаа жолдордо сел жүрүп, бир нече адам куткаруучулар тарабынан куткарылган. Көптөгөн унаалар жолдо калган. Өзгөчө Каршияка району менен Этимек-Устун Баглыжа районунда суу ташкыны жогорку чекке чыккан. Эске салсак, учурда Анкара шаарынан башка аймактарда да катуу жааган жамгырдан улам сел жүрүүдө. Бийлик Мармара аймагынын чыгышы менен батыш Кара деңиз аймагында катуу жаан жаашы мүмкүн экенин эскертти. Суу алдындагы Титаникти көрүүгө кеткен туристтер изделүүдө. Бул тууралуу The Guardian басылмасы жазып чыкты. Маалыматка караганда, Атлантика океанында 3800 метр тереңдиктеги кыйраган Титаникти көрүүгө кеткен туристтик топ 2 күндөн бери изделүүдө. Адистер суу астында жүрүүчү кеме рифке урунуп калышы мүмкүн деп болжолдошууда. Учурда издөө иштери жүрүп жатат. Маалым болгондой, суу алдында жүрүүчү кемеде 5 адам болгон. Ар биринде 72 саатка жете турган кислород бар. Ал эми расмий билдирүүлөргө караганда, аталган кеме жекшемби күнү сууга түшкөндөн 1 саат 45 мүнөттөн кийин байланышын үзгөн. Кеменин дайынсыз болуп жатканы дүйшөмбү күнү кечкиси маалымдалган. Белгилеп кетсек, суу алдындагы Титаникке саякат кылуунун баасы $2500 000 түзмөкчү. Түркияда муздаткычтан түркмөнстандык 4 адамдын сөөгү табылды. Бул тууралуу Түркмөнстандын жергиликтүү басылмалары жазып чыгышкан. Маалыматка караганда, 17-июнда Түркиянын Измир шаарынын Байраклы районунда үйдөн 4 адамдын сөөгү табылган. Полиция кызматкерлери үйдү курчоого алып, иликтөө иштерин жүргүзгөн. Жыйынтыгында каза болгон адамдардын өздүгү такталган. Шектүү катары Түркмөнстандын жараны кармалган. Полициянын маалыматына караганда, окуя үй бүлөлүк жаңжалдан улам келип чыккан болушу мүмкүн. Алгачаларды өлтүрүп, андан соң каза болгондордун сөөктөрүн муздаткычка сактаган. Ал эми кылмышка каза тапкандардын Стамбулдагы туугандары алар кабарсыз болуп калганда полицияга кайрылгандан кийин ачыкка чыккан. Учурда кылмыштуу байланыштуу териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Бишкек троллейбус башкармалыгы муниципалдык ишканасы өз жамаатына жооптуу жумушчуларды ишке чакырат. Маалыматта билдирилгендей, ишканага 18 жаштан жогору төмөнкү адистер талап кылынмакчы. Электронщик, автоэлектрик, ширетүүчү, кузовчу, токарь, кыймыл курамын оңдоо боюнча слесарь, автоэлектромонтажер, кабельщик, троллейбус айдоочусу. Кеңири маалымат алуу үчүн 0312 65 75 90 номери боюнча Москва көчөсү 237 дарегине кайрылууга болот деп билдиришти мекемеден. Түркиянын Диябакыр аймагында 4 жарандын ашказанынан 840 грамм героин чыкты. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, чыгыш региондон келген унаа Багжылар аймагында тиешелүү органдар тарабынан токтотулган. Унаанын ичиндегилерди текшерүү учурунда эч кандай далил табылган эмес, бирок шектүүлөрдүн кыймыл аракетинен тынчсыздануу байкалып, өздөрүн ыңгайсыз сезгендиктен аларды ооруканага жеткиришкен. Бейтапканада жарандардын рентген текшерген ашказандан 121 даана 840 грамм героин бар экени белгилүү болгон. Учурда шектүүлөр кармалып, соттун чечими менен баңгизаттарды стимулдаштыруучу заттарды сатуу деген айып менен камакка алынды. Ысык көл эл аралык аэропортунда күн мурун Екатеринбург Ысык көл Екатеринбург багыты боюнча биринчи каттам суу аркасы менен салтанаттуу тосунуп алынды. Бул тууралуу Манас аэропортунун басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалым болгондой, Урал аба жолдору авиакомпаниясы бул каттам боюнча жумасына 2 жолу дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү үзгүлтүксүз каттам аткарууну максат кылышууда. Биринчи каттам менен Екатеринбургдан 82 жүргүнчү учуп келип, Ысык көлдөн 62 жүргүнчү учуп кетишти деп айтылат маалыматта. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жегирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусу стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.